Партиялык тизме менен келгенде келерки парламенттагы кайрадан эле олигархтардын жыйынынан туруп калабы деген эле учурда дагы ушул талкууга катуу алынып атат. Анда биз цитатага көңүл бурсак, анда учурда эле депутаттык бир орун мандат канча турарын айтып чыгып атышат. Биз ошого көңүл буруп, андан кийин талкуубузду улантсак. Депутаттыкка талапкерлер бизге көпүрө салып берүүсүн, жолду курулсун, мектепке жардам берүүсүн, тойду тойгузсун деп, айылга боз үй берсин деп үмүт эткенде парламентке акчалууган адамдар келет. Ошондуктан дүйнөдө парламентте олигархтар олтурат. Эгерде талапкердин 15 миң, 20 миң шайлоочусу болсо, анда аны бардык партиялар жанталашып чакырат. А эгер 20 миң адам талапкерди колдоп, 100 сомдон салым сала алса, анда анын темирдей бекем электораты бар деп айтсак болот. Анда депутат электоратка көз каранды болмок. Бирок бул татаал жана узак жол. Аны акчы басып өттү. Андыктан депутатка талапкерден алынган ар бир акчабы же парламентте биздин кызыкчылыкты коргоочу талапкерби, ар бир шайлоочу ойлонушу керек. Жогоруда көргөндөй биз ошо акчы басып өткөн татаал жолду тандай алабызбы? Келерки парламенттик шайлоодо биз кандай болобуз? Азыр мен Каншайга сөз бергим келип атат. Сиздер ушул учурда шайлоо системасын өзгөртүү боюнча жумушчу топто иштеп жатыптырсыздар. Негизи кандай прогноз бере аласыздар? Мурунку спикерлер айтып кеткендей, өткөн шайлоолордун негизинде баарыбыз көрдүк, шайлоо системасы өзгөрүлдү. Эгерде шайлоо участкасынын ичинде мурункуда брос бюллетени, карусель дегендер азыркы учурда жоюлса, бүт болгон шайлоо мыйзамдын бузулары бул шайлоо участкасынын тышында болуп атат. Бул эң биринчиден шайлоочулардын добушун сатып алуу, андан тышкары баягы эле айтып кеткендей административный ресурс. Бул эки баштуу ажыдардай, себеби колунда административдик жок кандидаттар, саясий партиялар административ ресурска эмне кылып кандай каршы иш көрө алат? Бул деген шайлоочулардын добушун сатып алган иш көрө алат. Ошол себептен кайсы учурда административдик ресурс бар учурунда, ал учурда албетте сөзсүз шайлоочулардын добушу болот. Биз жумушчу топ негизи кандай чараларды көрдүк деп айтсак, биз деген азыркы учурда жогорку кеңешке мыйзам долбоорун сунуштадык. Бул нече бир депутаттар инициатору болуп киргизилди. Ошол нормалардын ичинде административдик ресурс боюнча, аны колдонуу боюнча жаза көрүп атабыз. Бул деген кодекс о проступках жаңы норма кирип атат. Эгерде административдик ресурсту колдонгон адам, бул деген айыпка тартылат, андан тышкары ээлеп аткан жумушунан алынат. Шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн да өзүнчө да норма бар, айтып кеткендей. Бирок бул жерден юрист катары мен тактап кетсем болот эле. Бул январь 2019 жыл бул норма өзгөрүлүп, азыркы учурда эгерде норма ошол боюнча калса, шайлоочулардын добушун сатып алганга жалаң гана кандидаттар жоопкерчиликке тартыла алат. Эгерде кандидат өз колу менен, же болбосо анын туугандары, же болбосо анын жанагы уполномоченныйлары таратып аткан күнү. Бирок бир дагы кандидат, бир дагы партия өз колу менен таратпайт. Бул жана домком аркылуу, өзлөрүнүн агитатору аркылуу ошол акчалардын баарын таратат. Ал учурда эгерде ушул норманы биз жаза кодексине өзгөртпөсөк, биз эч кимди жоопкерчиликке тарта албай калабыз. Ошол себептен бул нормага да өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Эгерде ошол нормалар ишке киргизилсе, айыбы да аябай чоң болот. 180 миңден 220 миңге чейин айып болот. Эгерде кайсы бир адам шайлоочулардын добушун сатып алып жүргөн болсо, өзүм мындай оюмду айтып кетсем, эксперт катары, бул шайлоочулардын добушун сатып алгандын экономикалык причинадан тышкары, бул деген дагы менин оюмча да бир негизги причиналардын бири, бул деген саясий конкуренция жок биздин мамлекетте. Саясий партияларды карасак, программалар бири-биринен өзгөрүлбөйт. Мындай кандай айтып кетсек, саясий конкуренция жок партиялардын арасындачы. Бул бир проблема, да бир проблема бул деген шайлоочулардын өзүнүн аң сезими. Себеби шайлоочулар биринчиден ишенбейт. Бир да партия, бир да кандидатка булар баары бир кыйратпайт. Андан көрө бүгүн акчасын алып коет, бир пайдасын көрөйүн деп баары бир шайлоочу ойлойт. Бирок бул туура эмес, себеби ар бир биздин добушубуз бул чын эле аябай маанилүү болуп атат да, бирок шайлоочуларыбыз ошону түшүнбөй атат. Биз шайлоочулардын аң сезимин өзгөрмөйүнчө бул ситуация, кандай бир айтып кетсем, менин оюмча кардиналдуу өзгөрүлбөйт.
Рахмат сизге, Каншай айым. Ушул эле кечээ дагы Бишкекте талкуу болгондо Текебаев менен Жанар Акаев дагы ушул боюнча өздөрүнүн пикирин билдирип, анда шайлоо системасын өзгөртүүгө бардык эле учурда эл дагы, бийлик дагы, ошол эле учурда партиялар дагы даяр эмес дегенин билдиришкен да. Ага көңүл бурсак. Бул шайлоо системасын 13-жылы биз Ишимбай Дүйшөбү чөкөбүз да жылдырганбыз. Bir top fraksiyanın öküldörü oldu. Bırak ötmeye kalkan. Emin üçün. Ankeni bu bugünkü birlikte durgan adamga, birlikte durgan güçlükte jakpaydı. Bugün bu jakşı ideya, el talap kılatkan ideya, birlik bolduğu ötmeydi. Ошондуктан сал бир партиянын ичинде эл сыйлаган жакшы бир шайлоочуларга жага турган адамдар да болушу мүмкүн. Ошол убакта буга чейин дагы парламентте депутат болуп, бирок өзүн шайлоочулар менен иштебей, же болбосо кандай бир демилге көтөрбөгөн, элдик маселелерди көтөрбөгөн адамдар болуп калышы мүмкүн. Андайларды парламенттик шайлоодон жыгуунун бир жападан жалгыз жолу деп ойлойбуз. Эл менен ошол депутатты иштегенге мажбур кыла турган бирден бир жолу биз ушундан көрүп атабыз. Сиздердин жогоруда көрдүңүздөр, сиздердин пикириңиздер кандай? Шайлоо системасы сиз 9%ды кандай карайсыз? Бул дагы шайлоодо жанагындай добуш сатып алууда ставканы көтөрөбү? 9% боюнча биз бүгүнкү күндө биз сүйлөшүү болуп атат. Азыр бир топ мыйзам долбоорун иштеп чыгышты демилгечилер. Аларды биз карап чыгабыз. Бул жерде менин позициям күчтүү ар катмардуу адамдар келиш керек. Көз караштары бөлөк-бөлөк, ар кандай мындай атаандаш болуш керек деген позициядамын. 7% болобу, 5% болобу, ал жогорку кеңеш менен биз чечебиз. Анан кийин мен мындай ачыгын айтып коеюнчу. Азыр көп жерлерде талкуу болуп атат, ар кандай сөздөр болуп атат. 9% коюлса бул тополоң болот, жанжал болот, эл наразы деп атышат, эл революция кылат деп атат. Мен ачык айтып коеюн. Ал 9%, 5%, 3%, 1% кылып койсоңор дагы анын элдин иши жок ал процентке. Ачык айтканда элдин иши жок. Эгерде 5% коюлса дагы, эгерде бир партия 65 мандат алып келип калса, эл ишенип ага берсе, эмне дей алабыз? Бул эл шайлады да. Кандай болсо дагы эл шайлады. Анан бүгүнкүгө окшогон биз деле айтабыз. Биз ошо өнүккөн мамлекетти курганга, сот реформаны биз алдыга жүргүзгөнгө деп биз деле айта алабыз анан. Анан кийин бул жерде баягы 1% койсоң деле иштебесе эл аркылуу өтө албайт. Босогон өтө албайт да. Ошон үчүн бул эң негизги мына биздин тажрыйбабыз бар. 2015-жылы бийликтин да партиясы эмес. Биздин да тиги финансы каражат жана административный ресурс жок болчу да. Бирок 2015-жылы биз мына жаш партия болуп, биз ишендирип, ынандырып мына келдик. Ошон үчүн балдар, мен кайрылат элем да, ким күчтүү болом десе чыккыла. Бирок сиздер дагы олигархтарды алып келбедиңиздер. Тизмеңиздерде ушул эле учурда Олимпиада чемпиону болгон Кандыбек Осмоналиевди, Күмөдөр Абыловду эл артистин кошуп туруп, бирок келгенде Камчыбек Жолдошбаевга окшогон капчыктуу кишилер дагы алып келип калбадыңыздар. Алар кандидат болгон жок, Каныбек Иманалиев. Сиздер ошондой бир системаны киргизсеңиздер да. Эми Камчыбек Жолдошбаев эле айттыңыз, калганын айтыңызчы баптар. Бывший прокурор, мурдагы прокурор, Мирлан Исакович Бакиров, бар билет да кимдер Алтынбек Жунусулу, жакшынакай, алар бар деле жаранда. Алар деле жаран олигарх жарандарды алып келгениңиз жашыруун эмес да. Хорошо, Камчыбек Жолдошбаевдин башкасы ким айтыңызчы? Тазабек Икрамовго окшогон олигарх эмес да. Олигарх эмес, бирок деген ошол эле сапаты боюнча төмөн эми балдар эми келет экен, адашат экен. Мындай да. Ар ким жаран Кыргыз Республиканын жараны. Ал шайлаганга укуктуу, шайлоого барганга укуктуу. Ага эч ким мыйзам менен ага бөгөт кое албайт. Урматтуу коллегалар, эч ким мыйзам чегинде. Мен айткым келет, бул жерде эң туура айтты чоң кыз. Бүгүнкү биздин эң негизги биздин саясатчылар сиздердин негизги бүгүнкү биздин талабы, биз иш аракет кылыш керекпиз, элдин аң сегизин оңдош керекпиз. Мен мыйзам долбоорун киргиздик, мына эфир бекер бериш керек.
ар бир партияга бекер эч кандай акча төлөнбөй мына бай партияга дагы 1000 бейтарап бардыгына 1000 мисалы саат берсин 1000 секунда минута дейlik бул жөнөкөй партияга да 1000 минута берелик бирдей бекер ошол жерде 3төн 2си дебат кылсын дебат сүйлөсүн ошондо элде аң сезими мен сиздерге айтып коеюн бир тарых үчүн 2017 жылы Жалал Абад шаарында СДПга абдан күчтүү партия болчу. Абдан бүт Жалал Абадтар барып, бүт баягы кызматта иштеп аткандар барып, мына ошол жерде биз административный ресурс менен күрөштүк. Акча менен күрөштүк, ушунда каршы болуп. Мына ушунда биринчи месттен алдык го. Кандай? Кайра талкуубузду улантабыз. Бакыт Эргешевич, азыр бизде сыртта Кубанычбек Исабеков, мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты байланышта экен. Саламатсыз? Саламатсыз. Сиз мынакей биздин талкуубузду көрүп атасыз. Биз жанагындай добуш сатылышы, партиялык тизмелердин келиши менен кассалардын ушундай ойнотулушу менен олигархтар парламентке келип калып атат деп талкуу жүргүзүп атасыз да. Неге сиздин позицияңыз кандай? Парламентти жаңыртыш үчүн, олигархтардан арылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден бул азыркы Жогорку Кеңеш баары таптаза келдик дегенге мен кошула албайм. Эми Кудай деген бар эмеспи? Шайлоонун мына шайтан оюндары көп эле болуп атпайбы? Анан бүгүнкү өтө маанилүү маселе болуп атат шайлоо жөнүндөчү. 1 жылга жакын убакыт калды. Бир четинен, экинчи четинен мен мындай жолун айтаар элем, эгер подкуп жанагы административный ресурс болбош үчүнчү. Партиялардын жанагы өзүнүн фондудагы акчасы мамлекеттик эле бюджетке салышпайбы дагы, жетекчилерин эле дагы 4-5 жөн алып чыгып эле анан ошолор дебатка чыкса, массалык маалымат каражаттарга. Анан эл каалаган партиясын ошол жерден шайлап алса жакшы болор дейм да. А так ар бир партиянын өзүнүн фондусу бар, анан фонддон тышкары да акчалар болуп, азыр мына кийинки президенттик шайлоонда эле чырырлары болуп атпайбы? Анан эмнегедир эле азыр жана подкуп жөнүндө сөз болуп атат. А эмне үчүн административдик Жок, административдик ресурстарды дагы талкууга алып атабыз. Ошол боюнча да сиз өзүңүздүн элге түшүндүрмөңүздү түшүндүрүп кетиңиз. Кандай дейсиз? Административ ресурсту колдонгон кишини 2-3 эсе көбүрөөк жоопко тартыш керек эле. Себеби жанагы элди мажбурлаганда алар айласынан да акча алып атат. Мен жок дегенде муну алып алайын, баары бир добушту тияка бердир дегендейчи. Анан эмне үчүн бирөө сөз күчкө салып туруп өтүш керек? Анан бул партияларга мен мындай сунуш айтар элем. Сиздер азыр бүт эле партиялар эмес, мына карабайсыздар, өткөн мурунку чакырылышта чоң Кара Суу районунан бир да депутат болбой калды. Ошол эле маалда Алай районунан 16 депутат отурду. Чүй облусунан 10 эле болду. Азыркы Жогорку Кеңеште деле мына оор райондордун бир Акталадан бир дагы депутат жок, Түптөн бир да депутат жок. Жана ушундай көрүнүштөр болуп атпайбы? Эмне үчүн жок дегенде 120 депутаттын 70-ин оордун түз шайлоого бербейсиздер? Бербейсиздерби? Эл да каалаган киши шайлап алсындар. Болбосо партиялык системанын кемчиликтери да көрүнүп атпайбы? Өткөн шайлоолордо партиялардын жетекчилери чөнтөгүн жакшы эле толтуруп алышпадыбы? 200 миңден 500 миңге чейин доллар менен чогулду. Эми азыр сөз болуп атат 500 миңден 1 миллионго чейин болот экен доллар менен бул орундар депчи. Андан көрө бюджетти толтурганга аракет кылбайлыбы мындай жанагыдай таза шайлоо өтсүн депчи. Ушуга жооп берип койсоңуздар, урматтуу депутат. Кимге суроо берип атасыз ошондо, Бакыт Эргешевичке же Алмамбет мырзагабы? Экөөнү тең. Алмамбет мырза жооп берип койсоңуз анда сиз. Алмамбет мырза, сизге. Азыр парламентте, Кубаныч байкеге жооп берейин. Азыр парламентте биз да киргиздик, Мирлан Исакбекович да киргизди, Масалиев менен Жанар Акаев да киргизди. Ошондо жана сиз айткандар адамдар шайлоочулардын укугу кеңейип, шайлоочулар партиянын ичиндеги тизмеге тикелей жооп берсин деген сунушту киргизип атабыз. Мунун илимий аталышы преференциалдуу шайлоо системасы. Украина Зеленский муну мягкий список, жумшак список деп чыккан. Мунда эмне өзгөрүлөт? Адамдар партиянын ичиндеги 2-3 фамилияга тикелей берет. Анткени купулуна толгон бир эле адам жактырбашы мүмкүн, 2-3 адамды көрсөтө алат. Мисалы үчүн бул келсин тигилгесинде ошентип отуруп аягында жанагы электронный урна компьютер өзү эсептеп эң мыктылары өзүнтү иргелип калат да. Муну эми дүйнөлүк практика, Прибалтика мамлекеттери, Испанияда, Германияда, Италияда ушундай бир көп жылдан бери эффективдүү системасын берип, күчтүү баягы элита дегендей мындай калыптанып келатат. Анан
жанагы азыркы туура айттыңыз, Кудай деген бар да, эл деген көрүп турат да. Эл билет ким канча акча таратканын, анан ким мындай тараткан эмесинчи. Эл бар билет да. Кече эле шайлоо 15-жылы эле өтпөдү эле. Ар бир айылда ар бир шайлоочу көчөмө билет да эми. Ким эмне болуп канча таратып кеткенин. Ошондуктан азыр эч ким мойнуна албайт. Эгерде эртең мына чогулткан канча олигархтардын партиясы качса, ошолордун ар бирин ушул жерге чакырып сурагыла, бирөө айтат бекен мен таратып сатып алам деп. Баары айтат менин программам сонун, мени эл шайлаган деп. Бирок чындыгына келгенде эми чындыкты ката албайсың да. Баары бир олигархтар добушту сатып алабыз деп эмитен эле даярданып. Мына бизде ушул очевидный нерсени мындай ачык айтпайбыз. Мына эшикке чыгып эле сүйлөшсөң эле. Мына туура айтып атат, эшикке чыгып эле сүйлөсөң айтылып атат да. Бул партияга бунун тизмеси. Азыр эфирде айтпайсызбы, Алмамбет мырза, ким канчага сатты, ким канчага сатып алды? Сиздер канча? Азыркы парламентте ким кайсы партияларга чыгардыгы белгисиз. Азыр айтып атат, бул партия түзүптүр, тиги партия түзүптүр, президент бул партияны алып чыгат экен. Иниси бул партия алып чыгат экен, тиги бул алып чыгат экен, муга мунун акчасы бар экен деп баары эле кеп кылып атпайбы? Эми баягы корректность деп коет. Мен баягы саясий корректность бар да, мен алардын аттарын да билбейм. Бирок ал коомчулукта айтылып эле жүрөт. Ошондуктан биз ошол системаны, эрежени оңдойлу деп атабыз да. Эрежени келгиле батырлар, эрежени оңдойлу, 7%ке түшөлү, жана преференциалдуу жумшак системаны киргизели дагы Бакыт Эргешев айткандай таптаза оюн жүргүзөлү. Ким мыкты болсо ошолор келсин. Чычалаке жок, жыгылганды жер көтөрөт деп. Бакыт мырза, сиз жооп берип койсоңуз Кубанычбек мырзанын жообуна. Негизи бизде Борбордук Азияда дагы жогорку босого чеги коюлуп калды 9%. Эми Кубанычбек Сатиндиевичтин маселеси туура. Анткени бүгүнкү күндө система депутат менен элдин байланышы үзүлдү. Урматтуу коллегалар, бул системаны ким алып келди өзү негизи? Жогоруда отурган студиянын партиясы алып келген. Туурабы? Бүгүнкү күндө биз чогуу оңдойлу деп атабыз бул системаны. Бүгүнкү күндө 3 вариант алып чыкканбыз. Bir вариант бұл региональный список болсын. Мисалы мына Бишкек шаар. Бишкектиктер Бишкек шаарынын тизмеси болот. Кайсы кандидат чыгат Бишкек шаардан. Аймактык өкүлчүлүктө. Же Иссүкөлдөн. Ошондо бишкектиктер билет. Биз ушул партияда мына Бишкек шаардын депутаттары да билет, уже байланыш болот. Кайрылганда дагы Иссүкөлдүктөр, Нарынтар өзү мына ошондо bir вариант. Экинчи вариант бул баягы ар бир кандидатка өзүнчө добуш берүү. Үчүнчү вариант бул эгерде 5%га жетпеген, 7% болушу мүмкүн азыр ушул сөз болуп атат. Эгер жетпей калса, бирок 50 000, 100 000ге чейин добуш алган болсо, ошол партиянын өкүлү дагы кирсин деген биз ошол норманы киргизип атабыз. Ошон үчүн бул жерде баягы түз шайлоо боюнча адамды өзүн тандасын деген бул туура эсептейм. Бирок партия институт дегенди биз жоюбош керекпиз. Анткени бул биз келечекте эгерде партия менен биз парламенттик башкаруу деп барабыз десек, анда биз партиялык институтту биз эч качан биз жоготпош керекпиз, ушул система менен кете беришебиз. Урматтуу коллегалар, биз башка мындай азыркы жакын мындай коңшу мамлекеттен караганда биздин шайлоо система алдыга көздөй кетип атат. Ооба, дайыма баары жок жакшылык менен баягы коштоп болбойт, эми баягы анча-мынча кемчиликтер болот. Азыр ичиндеги маселе баарын кетти, сыртка чыгып калды. Бирок биз эми ошол эл дагы туура шайлоо менен кандай колдонуу деп өзүнүн укугун колдонсо, ошондо туура жакшынакай партиялар келет да. Мен мисалы шайлоо жөнүндө ойлонгон жокмун бүгүнкү күндө. Мен кандай ошо система оңдойбуз, кантип экономиканы оңдойбуз, кантип билим берүү системаны оңдойбуз. Мына сиз жакшы билесиз өзүңүз, биринчи, экинчи класстагы китептин бүгүнкү күндө 91 миллион сом кетти. 91 миллион сомдун мына чыгашасы кетти. Биринчи, экинчи класстын китеби кыргыз тилинде жараксыз болуп калды. Буга ким жооп берет? Мына ушул маселелер барды бүгүнкү күндө көп. Ал шайлоо деп атабыз. Эртеңки биздин мамлекет кайсы нут менен барат? Чындыгында парламенттик система аркылуу шайлоо жүргүзүлгөн менен, формасы жүргүзүлгөн менен ичинде маңызы сапаттуу парламенттик депутаттарды алып келген жок. Ошого байланыштуу атайын биздин синхрондор даярдалган. Анда өздөрү депутат болгондор дагы муну моюнга алып атышат. Ошого көңүл бурсак. Бүгүнкү күндөгү депутаттар элдин көпчүлүгү нааразы болуп аткан. Биздин кызыкчылыгыбызга, элдин кызыкчылыгына жооп берип атабы же жокпу? Дегенде мен жалпысынан жооп алам, жок. Парламент жараксыз, депутаттардын көпчүлүгү жараксыз.
жакшы депутаттар берде отурат, булар жанагы Өрбек Чиркешев айткандай кайсы партияга барып кире калсам деп бүгүнкү күндө эмне кыларын билбей жүрөт. Бул отрицательная селекция деп коет. Жакшы депутат каяка барарын билбейт. Ал эми жаман депутаттар, жараксыз депутаттар акчасын даярдап, кайсы жерден добуш сатып алсак деп даярданып отурат. Көрдүңүздөрбү, азыркы учурда чындык, жашоонун чындыгы ушундай болуп атат. Жарандык активисттер, күчтүү депутат болчулар, коррупцияга малынбаган жаштар болсо сыртта калып, ал эми акчасы бар олигархтар депутат болуп калуу коркунучу бар. Ошондуктан бул талкуубузду дагы улантабыз, рекламага тыныгып алсак. Встречайте! Новая линейка тарифов супервыгодный премиум от Мегаком. Мы меняем правила. Полный безлимитный интернет.